Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Петербург эл аралык экономикалык форумуна катышты. Жеңиш Разаков форумдун ачылыш салтанатына жана Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин катышуусундагы пленардык жыйынга катышты. Мындан тышкары Жеңиш Разаков Евразия экономикалык биримдиги келечектин стратегиясы панелдик дискуссиясынын спикери болду. Анын жүрүшүндө Евразия экономикалык биримдигинин жана Кытай эл республикасынын бажы чек арасынан өткөн эл аралык ташуу товарлары жана унаа каражаттары жөнүндө маалымат алмашуу тууралуу келишимге кол коюлду. Санариптештирүү бул биздин келечек. Жалпы эле ушул Евразиялык экономикалык бирликтин алкагындагы жашаган мамлекеттердин келечеги. Биз биринчи рет ушул санариптештирүү маселесин биз алдыга коюп атабыз. Себеби ошол биз бүгүнкү процесстерди, мисалы үчүн салык саясатында, фискалдык саясатта ошолорду санариптештирсек, биз көмүскөдө турган экономиканы тышкарап чыксак болот. Мамлекеттик бюджетке кирешелер көбөйөт. Биз ушул приоритетти биз азыр биздин эксперттер иштеп, азыркы бүгүнкү форумда аны бул боюнча дагы макулдашуу болот. Ошондой эле ал Евразия өнүктүрүү банкы тарабынан уюштурулган инвестициялык кызматташуу, өнүктүрүү жана интеграция иш-чарасына катышты. Форумдун алкагында Катар мамлекетинин демилгеси менен вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Катардын тышкы иштер министри Мухаммед бен Абдулрахман бен Джасима Аль-Тани менен жолугушту. Диалогдун жүрүшүндө тараптар Кыргыз-Катар соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык тармактардагы кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин, ошондой эле эки жактуу өкмөттөр аралык комиссиянын иши боюнча маселелерди талкуулашты. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова Кыргыз Республикасынын баатыры, белгилүү манасчы Жусуп Мамайдын бюстунун ачылыш салтанатына катышты. Жусуп Мамайдын эстелиги Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын жанындагы Манас скульптордук архитектуралык комплексинин аймагына орнотулду. Бюстун автору скульптор эл сүрөтчүсү Тургунбай Садыков. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова Жусуп Мамай тууралуу айтып жатып, Манас эпосун сактоодогу анын чыгармачылыгынын маанилүүлүгүн белгиледи. Бүгүн Кыргыз эли үчүн тарыхый маанилүү күндөрдүн бири. Жусуп Мамайдын 100 жылдыгын белгилөөнүн алкагында биз анын бюстунун ачылышына катышып жатабыз. Улуу Манас эпосубуздун түбөлүк сакталышына чоң салым кошкон Жусуп Мамай атабыздын айкелин Кыргыз жергесинде ачуу бар өзү үчүн чоң сыймык. Бул эстеликтин ачылыш салтанатына Кытайдан Манас операсын Кытай тилинде койгон чоң маданий топтун келиши бизди абдан кубандырат. Айкөл Манас атабыздын руху кылымдан кылымга түбөлүк мурас болуп келе жатат. Манас эпосу жөн гана эпос эмес, баалуулуктарды өзүнө камтыган энциклопедия да жана руханий кенчибиз. Эгерде биз манасчылар дүйнөсүн океан деп элестетсек, ошол океанга куюлган дайранын эң туу булагын бири Сагынбайдан, бири Саякбайдан жана Жусуп Мамайдан башталат. Жусуп Мамай атабыз Манас эпосун жана башка дастандарды сактап айтып жүрүүгө, башка дастанчыларга жөлөк жана өрнөк болду. Улуу дастанды китеп түрүндө жарыялоого жана ЮНЕСКОнун тизмесине каттатууга жеке салымын кошкон. Эгемен Кыргызстан менен Кытай эл республикасынын ортосундагы достукту жана маданий кызматташтыкты ыраттуу өнүктүрүүгө данакерлик кылган инсан Жусуп Мамай атабыз. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу бизнес жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча кеңештин жыйынын өткөрдү. Мухаммедкалы Абылгазиев белгилегендей, кеңештин буга чейинки чечимдерин аткаруу боюнча 2019 жылдын 29 январындагы 8 чечимдин ичинен 5 аткарылган. Алардын ичинде байланыш операторлоруна курулуш үчүн уруксат кагаздарын берүүдө негизсиз талаптарды жана алтын кенин чыгарып кетүүдө ген компанияларына техникалык кортундууну берүү мөөнөттөрүн четтетүү бар. Мындан тышкары виртуалдык көзөмөл кассалык машиналарды колдонуу, техникалык талаптарга жооп бербеген тамак-аш продукцияларын алуу жана жок кылуу чечимдери ишке ашырылууда. Бул бизнести өнүктүрүү, бизнес климатты жакшыртуу жана инвестицияларды тартуу боюнча биз таасирдүү чараларды көрүп жатканыбызды айтып турат. Айрым маселелер жылдап чечилбей келген. Биз бул багыттагы иштерди улантууга ниеттенүүдөбүз. Бирок бизнес коомчулуктан кыйла активдүү болууну жана четтетүү үчүн орун алган кемчиликтерди көрсөтүүнү өтүнөбүз, деди премьер-министр. Жыйындын жүрүшүндө өкмөт башчы курулуш тармагын өнүктүрүү стратегиясына тийиштүү маселени көтөрдү. Маселе алгач ирет кеңеште 2012 жылы козголгонуна карабастан, ал боюнча мамлекеттик органдар тарабынан чечим чыгаруу создуктурулуп жатат. Бул стратегия өлкөнүн экономикалык потенциалын өзөгө болгон курулуш тармагын өнүктүрүүнүн
өнүктүрүүнүн негизги жана артыкчылыктуу багыттарын аныктоого арналган. Стратегиялык документтин жана тутумдуу мамиленин жоктугу мыйзамдык карама-каршылыктарга жана курулушка берилген жер тилкелери боюнча кемчиликтерге алып келди, деди Мухаммедкалы Абылгазиев. Мындан тышкары премьер-министр белгилегендей, өкмөт тарабынан активдүү жүргүзүлүп жаткан жашыл экономика саясатына карабастан имараттардын энергия үнөмдөөчү саясатын ишке ашыруу механизмдери жок. Турак жай имараттарын пайдаланууга жана турак жай фондун сактоого тутумдуу мамиле жасалбайт. Бул тармактык мамлекеттик органдар шаар куруу чөйрөсүндөгү кырдаалды жакшыртууга тийиштүү көңүл бурбай жаткандыктан кабар берет. Биз курулуш жаатын, анын ичинде аймактарда жана өсүү чекити шаарларында өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү максатында чечкиндүү чараларды көрүүгө тийишпиз. Айыл чарба өндүрүшүн жоготууларынын ордун толтуруунун баасынын жана геништетүү тармагында айлана чөйрөнү булгоо үчүн төлөм ченемдери маселеси чечилбеген бойдон калууда, деп кошумчалады Мухаммедкалы Абылгазиев. Жыйында экспортчулар үчүн кошумча нар салыгын кайтаруу процедураларын жеңилдетүү чаралары тууралуу маселе каралды. Белгиленгендей, ата мекендик экспортчу ишканалар салыктын бул түрү боюнча кайтарым ала алышпайт. Бул ата мекендик экспорттун атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн төмөндөтүп, соода балансынын тартыштыгын өсүүсүнө жана өндүрүштүн кыскартуусуна алып келет. Бул маселени чечпестен биздин аймактарды өнүктүрүү жана ал жактарда жаңы өндүрүштүк жана жумуш орундарын түзүү боюнча пландарыбыз ишке ашпайт. Экспортчулар үчүн кошумча нарк салыгы боюнча чегерим алуунун мүмкүн эместигин инвестиция салуу чечимдерин кабыл алууда олуттуу чектөөлөргө алып келет. Буга байланыштуу бул маселени мамлекеттин жана бизнестин кызыкчылыгында чечүү боюнча негиздүү сунуштарды киргизүү зарыл, деп тапшырды Мухаммедкалы Абылгазиев. Өз кезегинде бизнес коомчулук ак ниет экспортчу компаниялар үчүн кошумча нарк салыгын кайтаруунун жөнөкөйлөтүлгөн тартибин кеңейтүүнү жана кошумча нарк салыгы боюнча учурдагы карыздарды эл аралык алдыңкы тажрыйбаларды колдонуу менен кайтарууну сунуштады. Жыйынтыгында премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев катчылык жыйынга мамлекеттик органдар тарабынан аткарылбаган гана маселелерди алып чыгуусуна басым койду. Ал белгилегендей, кабыл алынган чечимдерди аткарууну камсыз кылбаган жетекчилерге карата катуу чаралар көрүлөт. Мы в начале года договаривались, что на заседание Совета будем выносить те вопросы, которые не находят решения, которые были подняты Советом, озвучены бизнес-сообществом, и вопросы, которые не решаются со стороны государственных органов. Если не исполняются нашими государственными органами, мы должны тогда принимать решения, потому что много вопросов, которые уже годами обсуждаются, не принимаются никаких мер, а бизнес ждет, экономика страдает от этого. За 2018 год были 5 заседаний Совета. И какие были приняты рекомендации со стороны Совета и правительством, какие меры приняты по исполнению. Вот нормативные акты, принятые по инициативе или при участии Совета по развитию бизнеса и инвестиций в 2018 году, 14, оказывается. Если даже мы не говорим, что мы делаем вот столько, вот последний, вот 2018 год, вот принимаются новые СНИПы, заработало единое окно, параллельное проектно задействовано. Стратегия разработана сейчас на стадии приема. Есть очень много острых вопросов из-за того, что со стороны государственных органов не принимаются меры по решению поставленных задач. Поэтому вы должны сейчас поднимать активно. Я думаю, каждый поднятый вопрос – это развитие бизнеса, развитие и решение многих социальных вопросов, создание рабочих мест, рост экономики и так далее, и так далее. Поэтому я вас призываю еще активно быть. Двери мои всегда открыты, поэтому я вас призываю и выражаю вам благодарность за то, что вы принимаете такое активное участие. Монголиянын президенти Халтмагин Батулга 12-июнда расмий сапар менен Кыргызстанга келди. Манас эл аралык аэропортунда Монголиянын президентин премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев тосуп алды. Добро пожаловать, господин президент. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев жана өлкөгө расмий сапар менен келген Монголиянын президенти Халтмагин Батулга Ата-бей тарыхый мемориалдык комплексине барышты. Монголиянын президенти премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин коштоосунда 1916 жылдагы каргашылуу окуялар учурунда курман болгондорду эскерип гүл чамбар койду.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өлкөгө расмий сапар менен келген Монголиянын президенти Халтмаагийн Батулга менен жолугушту. Жолугушуу учурунда эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын актуалдуу маселелери талкууланып, соода-экономикалык, маданий-гуманитардык, айыл-чарба, тоо-кен жана туризм тармагында эки жактуу кызматташууларды мындан ары карай кеңейтүү жөнүндө пикир алмашылды. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Монголиянын президенти Халтмаагийн Батулганын расмий сапары кыргыз-монгол мамилелерин сапаттык жаңы деңгээлге көтөрүп, эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө күчтүү дем берерине ишеним билдирди. Баса белгиленгендей, маданий тарыхый байланыштарды жана эки өлкөнүн элинин жакындыгын эске алуу менен саясий диалогдун активдешүүсү эки мамлекеттин элдеринин кызыкчылыктарынын артыкчылыктуу тармактарында өз ара пайдалуу кызматташууну кеңейтет. Тараптар соода байланыштарды активдештирүү, биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу, Кыргызстанга келген монгол туристтердин санын көбөйтүү жолдорун талкуулашты. Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев 13 июнда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылар кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Кыргызстанга келди. Манас эл аралык аэропортунан Өзбекстандын президентин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев тосуп алды. Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев 13 июнда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылары кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Кыргыз Республикасына келди. Манас эл аралык аэропортунан Казакстандын президентин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев тосуп алды. Беларусь Республикасынын президенти Александр Лукашенко 13 июнда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Кыргыз Республикасына келди. Манас эл аралык аэропортунан Беларусь президентин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев тосуп алды. Иран Ислам Республикасынын президенти Хасан Рухани 13 июнда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Кыргыз Республикасына келди. Манас эл аралык аэропортунан Ирандын президентин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев тосуп алды. Ассаламу алейкум, господин президент. Рад видеть вас. Добро пожаловать в Кыргызстан. Рады видеть вас. Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмон Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Кыргыз Республикасына келди. Манас эл аралык аэропортунан Тажикстандын президентин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев тосуп алды. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Кыргызстан-Кытай бизнес форумунун ишине катышты. Кубатбек Боронов меймандар менен саламдашуу учурунда белгилегендей, бул иш-чара Си Цзиньпиндин мамлекеттик сапарына жана Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууга арналган. Төрага Си Цзиньпин жибек жолу экономикалык алкагын биргелешип түзүү концепциясын көтөрүп чыккан соң Кыргыз-Кытай мамилелери жаңы деңгээлге чыкты. Өкмөттүк деңгээлде, ошондой эле эки өлкөнүн бизнес чөйрөлөрүнүн ортосунда өз ара активдүү аракеттешүү байкалууда. Буга байланыштуу Кыргыз-Кытай бизнес форумун өткөрүү биздин өлкөлөрдүн ортосунда соода жана инвестиция тармактарында кызматташууну кеңейтүү үчүн маанилүү роль ойнойт. Кытайдан келген түз чет өлкөнүн инвестицияларынын көлөмү 2018 жылы 338 миллион 926 миң АКШ долларын түзгөн. Кытай инвесторлору үчүн акыркы жылдары пайдалуу кендерди казуу, иштетүүчү өндүрүш, профессионалдык, илимий жана техникалык ишмердүүлүк кыйла жагымдуу тармактар катары саналып келет, деди биринчи вице-премьер-министр жана бул көрсөткүчтөр эки жактуу кызматташуунун жалпы потенциалын чагылдырбай турганын белгиледи. Анын айтымында бул үчүн бардык зарыл шарттар бар. Кыргыз Республикасынын жана Кытай Эл Республикасынын өкмөттөрүнүн ортосунда тиешелүү келишимдерге кол коюлган жана иштеп жатат. Кыргызстанда өздүк наркка оң таасирин тийгизген шарттар түзүлгөн. Алар либералдык салык режими, электроэнергиясынын тарифи, квалификациялуу жумуш күчүнүн болушу жана башка жагымдуу шарттар. Бул факторлор чет өлкөлүк инвесторлорго биздин өлкөдө активдүү ишмердүүлүк жүргүзүүгө, жаңы технологияларды тартууга жана салынган каражаттардан экономикалык пайда алууга шарт түзөт. Бизнес сектордун
инвестицияларды өбөлгөлөө жана колдоо үчүн сатуу салыгын баскычтуу жоюу аркылуу салыктык жүктү азайтуу. Тагыраагы Кыргызстанда Борбор Азия аймагында либералдуу салык режимин түзүүнү шарттаган фискалдык реформалар жүргүзүлдү. Пайда салыгынын үстөгү 10%, киреше салыгы 10% жана кошумча нарк салыгы 12% түзөт деп белгиледи Кубатбек Боронов. Биринчи вице-премьер-министр белгилегендей, Дүйнөлүк банктын Doing Business 2019 кезектеги изилдөөсүндө отчеттук мезгил 2017-2018 жылдарга карата Кыргызстан өзүнүн бардык көрсөткүчтөрүн 7 позицияга жакшыртып, 77-орундан 70-орунга жылган. Бул жыйынтык төмөнкү багыттар боюнча жүргүзүлгөн реформалар аркылуу жетишилди. Келишимдердин аткарылышын камсыз кылуу, миноритардык инвесторлорду коргоо, төлөө жөндөмсүздүгүнө уруксат берүү, эл аралык соода. Ал ошондой эле басым Кыргыз Республикасы чет өлкөлүк түз инвестицияларды тартуу, инновациялык технологияларды жана инвесторлордун тармактык тажрыйбаларын колдонуу сыяктуу өнүктүрүү факторлоруна чоң маани берет. Бул максаттарда биз инвестициялык жана соода саясатын жакшыртуунун үстүндө активдүү иштеп жатабыз. Сатуу рыногун кеңейтүү жана анын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу иштери жүрүүдө. Учурда инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттиги тарабынан Кытай инвесторлору Кыргызстанда ишке ашырып жаткан бир катар долбоорлор коштолууда. Жакын арада дагы 4 ишкананын ачылышы пландалууда. Жалал Абад облусундагы цемент заводунун, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү боюнча индустриалдык парктын, жип жана кол кап чыгаруучу фабриканын, ошондой эле Чүй облусундагы майлоочу заттарды чыгаруучу заводдун ачылышы. Бул долбоордун жалпы инвестициялык суммасы 152 миллион АКШ долларын түзөт деп билдирди Кубатбек Боронов. Жыйынтыгында биринчи вице-премьер-министр форумдун катышуучуларын 2019 жылдын август айынын башталышында боло турган жыл сайын өтүүчү Ысык көл эл аралык экономикалык форумуна катышууга чакырды. Кыргызская республика придает большое значение таким факторам развития, как привлечение прямых инвестиционных инвестиций, внедрение инновационных технологий и отраслевого опыта инвесторов. В этих целях мы активно работаем над улучшением инвестиционной и торговой политики. Ведутся работы по увеличению рынков сбыта и улучшению доступа к ним. Так, в настоящее время агентством сопровождается ряд проектов, которые реализуются инвесторами из Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике. Среди успешно реализованных проектов можно обозначить такие проекты, как строительство завода по производству гражданских взрывчатых веществ и завода по выпуску биометаллических алюминиевых радиаторов на общую сумму $50 миллионов США. Наряду с этим в скором времени планируется открытие еще 4 предприятий. Это цементного завода в Джалабадской области, индустриального парка по переработке сельскохозяйственной продукции, фабрика по производству пряжи и выпуску перчаток, а также завода по производству милиющих тел в Чуйской области. Общая сумма этих инвестиций составляет $152 миллиона США. Индия Республикасынын премьер-министри Нарендра Моди 13-июнда расмий сапар менен Кыргыз Республикасына келди. Манас эл аралык аэропортунан Индиянын президентин вице-премьер-министр Замирбек Аскаров тосуп алды. Оғанстан Ислам Республикасынын президенти Мухаммед Ашраф Гани 13-июнда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылар кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Кыргыз Республикасына келди. Манас эл аралык аэропортунан Оғанстандын президентин вице-премьер-министр Замирбек Аскаров тосуп алды. Пакистан Ислам Республикасынын президенти Имран Хан 13-июнда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Кыргыз Республикасына келди. Манас эл аралык аэропортунан Пакистандын премьер-министри, вице-премьер-министр Замирбек Аскаров тосуп алды.